Саламатсыздарбы урматтуу айымдар. Сиздер менен бүгүн 18 апрелде Орозонун 6-күнү саламдашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биздин сүйлөшчү темалар аялдардын гормондору, аялдардын энергиясы жана аялдардагы вибрациялар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бизде негизи кыздар айымга айланып баштаганда мектепте окуп жүргөндө билесиздер, төштөр чоңоюп, белдер ичкерип же болбосо сандар жоноюп баштаганда бизде жыныстык органдар аркылуу, яичниктер аркылуу эң негизги гормондор бул прогестерон менен эстроген бөлүнүп чыга баштайт. Ошондо бизди жаратылыш мындай эне болгонго даярдап баштайт экен да. Эгерде сиз азыр өзүңүздүн жашыңыздан жашыраак көрүнсөңүз, чачтарыңыз жылтыраак болсо, көздөрүңүз жылтырап турса, анда сизде прогестерон гормону нормада экен. Эгерде андай эмес болсо, настроенияңар бат-баттан алмашып турса, кандайдыр бир нерсеге кайгырасыңар, бирөөлөр менен ушкуңар келип атса, анда сиздер эндокринологко барып, ушул жыныстык органдар бөлүп чыгарчу гормондорго тест тапшырышыңыздар керек да. Анткени булар дагы аялдын сулуулугуна, аялдардын жашоосуна жана кийин сиздерде пайда болчу менопаузаларга кандайдыр бир таасирин тийгизет. Эстроген дагы бул аялдардын негизги гормондору болуп саналат. Бул чачтын бат өсүшүнө, айымдардын сулуу болушуна, ошондой нерселерге таасир берет. Анан кийин бул эстроген анан дагы бизди женственный кылып көрсөтөт экен да. Анан жанагы эгерде сизде менструальный цикл оорутуп келсе, анан вес кошуп алсаңар, чачыңар түшсө, чарчай берсеңер, анда сиздер эндокринологко барып консультация алып көрүңүздөр. Андан кийин дагы бизде дагы бир женский гормон бул пролактин. Бул боюнда болгондо жана сүттүн пайда болушуна алып келет да. Бул да бизди эне болгонго даярдачу гормондордун бири. Андан кийин тестостерон. Тестостерон бул негизи эркектердин гормону болуп саналат. Бирок бизге дагы тестостерон керек. Анткени айымдарда жана магазиндерге барганда бир нерсе сатып алганга каалоо болсо, максат астыбызга кандайдыр бир максаттарды койсок, ошолорго жеткибиз келсе, bunun баардыгы тестостерон гормону организмибизде бар экенине кабар берет. Анткени бизде эгер тестостерон жок болсо, биз эч кандай мындай бир каалообуз жок, эч нерсеге мындай желание деп коет го, ошондой нерсе жок, жашап калат экенбиз да, айымдарчы. Ошон үчүн тестостерондун да организмде болгону бул биз үчүн плюс болуп атат. Бирок эгерде сиздерде чачтарыңар туура эмес жерден өсүп баштаса, жана түктөр бар го, ошолор аябай көбөйүп кетсе, сиздер дагы ошол гормондорго тест тапшырып коюңуздар деп айтмакчымын. Анан эң негизгиси, байкап көрсөк, деңиздин жанында жашаган айымдар сулуу келет экен да, чачтары жылтырагыраак, денеси нымдуураак, андан кийин фигуралары да жакшы келет экен. Анткени алар деген көбүнчө балык менен тамактанышат да. Ал эми бул биздин гормондордун ордуна келишине майлар таасир берет деп айтпадымбы? Омега 3 майы бул жакшы майлардан болуп саналат. Бул эң негизгиси омега 3 семейство лососевых деп коет. Лососьтордун үй бүлөсүндөгү балыктарда көп болот экен да, кызыл балыктар булар. Бизге белгилүүсү бул форель. Ошону айымдар бир жумада бир жок дегенде рационуңузга кошконго аракет кылыңыздар. Анткени ошол балыкты канчалык биз көп жесек, ошончолук биздин организмибизге пайдалуу экен да, жана гормондордун иштелип чыгышына таасир берет экен. Анан льняное масло деп коет, лен майы, анан ошо семинальная деп коет, семечкалары, мындай уруктары болот. Аптекада ошону бир кашык эртең менен айранга кошуп, же болбосо 1 столовый кашык ошону ичсек, биздин организмибизге дагы абдан пайдасын тийгизет экен. Анан жаңгактар, жер жаңгак, миндаль, андан кийин семечка, анан ашкабактын семечкасы, анан эң негизгиси чечевица деген крупа бар го, ошол да тамакка кошуп жасасак, ошол да биздин организмибизге гормондорду иштетип чыгышына абдан жакшы таасир берет экен. Анан белоктор. Белок эмнеде бар? Эң көп белок бул сулугуни сырында. Анан кийин токтун этинде, балыкта болот да. Ошолорду окуп чыгып, белок, анан омега 3 кошконго аракет кылыңыздар. Балким аптекага барып омега 3 сатып аласыздарбы, рационуңузга тамактарды кошосуздарбы, ошолордун баардыгын жөнгө салыңыздар. Анан жер жемиштерди кошушубуз керек экен. Жер жемиштердин эң баарынан көбү эң пайдалуусу бул брокколи болуп саналат экен айымдар үчүн. Ошон үчүн брокколини кошконго аракет кылыңыздар. Анан кийин омега 3 майын өзүнүн составына, курамында бар продуктларды кошсоңуздар абдан жакшы болот. Андан кийин
биз алкоголдук ичимдиктерди, сигарет чеккенди, анан кофеинди өзүнүн рационубуздан алып салганга аракет кылышыбыз керек. Кофе көп ичкен айымдар сиздердин кожаңыздар анан кийин мындай байкасаңыздар мындай кара болуп баштайсыздар да. Ошогуну организмден рационубуздан алып салганга аракет кылыңыздар, анткени бул бизге абдан мындай начарыраак таасир берет экен. Таптакыр кофе ичпегиле деп айткан жокмун, бирок аябай кофе көп ичсеңиздер ошону рационуңуздардан алып салганга аракет кылыңыздар. Дагы бир эскертип кетчү нерсе, магний анан цинк микроэлементтер биздин ошо гормондорду нормасына алып келгенге жардам берет экен. Анан витамин D3. D3 бул күн нурунда бар да. Күн нурунда азыр мына жаз келди, күн жаңы чыгып келатканда ошо күн нурунда биртике прогулка кылсаңыздар биздин организм үчүн, гормондор үчүн дагы эң жакшы таасир берет экен. Дагы көп гормондор бар. Бул бардык эле жалаң эле айымдарда эмес, эркектерде да кездештүү. Ар бир адамда бар гормондор бул дофамин, эндорфин, окситоцин, кортизол, адреналин деген дагы гормондор бар. Бул гормондор дагы биздин жанагы аялдык гормондорубузга таасир берет. Кийин эфир берип калышса дагы ошол гормондорду ачканга аракет кылам. Бирок биздин жыныстык органдар иштеп чыгуучу гормондор, бизге эң керектүү гормондор бул ушул үчөө болуп саналат. Ошол үчөөнү биз абдан сактаганга аракет кылышыбыз керек да. Анан 25 жаштан 35 жашка чейин бул гормондор биз эң бала төрөгөнгө ылайыктуу убагыбыз ошол убакыт болот экен да. Ошол убакта аябай жакшы бөлүнүп чыгат экен да. Айымдар мындай сулуураак болуп, мурдага караганда сулуураак болуп башташат экен. Ал эми 35-45 жашта рассвете сил деп айтып коет го, мындай айымдардын мындай ачылган убагы болот. Ошондо организмге сигнал келет экен да, бул айымдын төрөгөн убагынан уже өтүп бартат бул айым деп. Анан бул эстроген менен прогестерон аябай көп, пролактин дагы көп вырабатываться этип, көп иштеп баштап, анан айымдар мындай сүйкүмдүү, сулуу болуп башташат экен да. Андан кийин менопауза пайда болот да, климакс деп коет. Бизде буга дагы өзүнчө токтолуп кетишибиз керек. Бирок ошол убакта 45тен ашкандан кийин айымдар өзгөчө өзүнүн тамактануусуна маани беришиңиздер керек экен. Жана жакшы майларды кошуп, жашылча жемиштерди көбүнчө рационго кошуп, андан кийин стресстен качканга, стресс болбогонго аракет кылыш керек биздин апаларыбыз. Анткени булардын бардыгы деген жана менопауза болуп атканда нервный болуп калышат өздөрү элечи. Ошону дагы туура эмес аябай өрчүп кетишине себеп болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эгер сиздерде ошондой мезгил бар болуп калса, эндокринолог, гинекологко барып консультация алып коюшуңар керек. Эми женский энергияга токтолсок, бизде ар бир айымда энергиялар бар. Карл Юнг буну 1910-жылы айтып чыккан. Анын айтымы боюнча ар бир адамдын ичинде субличностьтер жашайт. Биз личность болсок, ичибизде көп субличностьтер бар да. Алардын үчөө эң негизгиси бул ички аял, ички эркек, анан ички бала. Бүгүн болсо ички аял менен ички эркекке токтолуп кетели. Анын айтымы боюнча идеалдуу соотношениясы, бөлүнүшү бул 80% ички аял болуш керек айымдарда, ал эми 20% ички эркек жашаш керек. Ал эми эркектердики тескерисинче 80% ички эркек жашаш керек дагы, 20% ички аял жашаш керек. Ошол ички аял менен ички эркек жөнүндө сөз кылсак, азыр мурда бизде кыргыздарда экинчи дүйнөлүк согуш болгондо, кандайдыр бир кырдаалдар болгондо айымдар көп жүктү өзүнүн мойнуна алып алышат да. Анан ошондон кийин алып алганда, эгер аялдык энергияны эле өрчүтө өзүнүн ичинде, жана ички аялды, анда жашап кете алышмак эмес ал убактачы. Анткени көп эркектер кайтыш болуп кетип, алар ошолордун ролун ойноп аткан үчүн, балдарын коомду сактап калыш үчүн алар ошо ичиндеги эркекти күчтүү кылып, анан кийин выживать этип кетишкенде жашап кетишкен. Ал эми бизде азыр коомдо байкасаңыздар, андай деле согуш жок, бирок ошол боюнча ошол модельди биз алып калганбыз дагы, кыргыз айымдары ошол ролдон чыга албай эле жүрөбүз да. Көбүнчө азыр
заработкага чет өлкөгө кеткенде акча тапканда көбүнчө кыздар кетип атат. Кыргыздын кыздары Турцияга деле, Россияга деле, башка мамлекеттерге деле, анан ата энелери деле оңой эле баары акча таап кел деп жиберип атышат да. Бул деген көп айымдардын ички айымдарын, аялдарын басынтып салганга барабар да. Анткени аякка барганда алар оор жумуштарды иштешет, өзүнө көңүл бурушпайт, андан кийин ошол ички аялдарын басынтып салып эле ички эркектерин өрчүтүп салышат. Бирок эгер сиздер азыр чет өлкөдө иштеп жүрсөңүздөр деле өзүңөр үстүңөрдөн иштеп ошо ички аялды басынтпай, тескерисинче көтөрмөлөгөнгө аракет кылыңыздар деп айтмакчымын. Анткени азыр деле байкасаңыздар, мурда кийимдер кандай чыккан, аябай мындай джинсылар чыккан, биз школдо окуп жүргөндө мындай аябай могу ылдый жакты кысып салган. Азыр болсо көбүнчө ошондой сонун көйнөктөр, мындай кенен шымдар чыгып баштады, мода өзгөрүп баштады да. Бул демек моданын түзүүчүлөрү дагы өздөрүнчө чечим чыгарышты. Алар да өздөрүнчө сүйлөштү, же болбосо түшүнүштү. Аялдар энергиясын жоготуп башташты. Буларды женственный кылыш керекпи, же кандайдыр бир аларга ушундай информация жеттиби? Көбүнчө узун көйнөктөр, узун юбкалар, мындай кенен кийимдер мода болуп башташты. Айымдардын көбү төрөй албайганына байланыштуу дагы болуш керек да. Буларчы анткени көбүнчө аялдар ушундай физикалык жумушту көп иштегенде жана ичиндеги аялды басып салганда, кийин турмушка чыкканда алар аны кайта өрчүткөн аябай кыйын болот дагы, анан төрөшү дагы кыйынчылык туудуруп атат да. Ошон үчүн азыр модага байланыштуу азыр сиздерге бир нерсе айтып кетем. Тапшырма десем болот. Эгер сиздер иштеп аткан болсоңуздар, үйүңөргө келгенде жарым саат, сиздер эгер азыр узун кийип жүрсөңүздөр, анда мен абдан кубанычтамын. Эгер сиздер мындай кандайдыр бир шым кие турган жумушта иштеп аткан айымдар болсоңор, анда үйгө келгенде узун юбка кийип, чачыңарды мындай чогултуп, анткени аялдардын дагы көбүнчө энергиясы чачында болот. Кимдер чачын өстүрүп жүргөн болсо, азаматсыңар демекчимин. Анткени силер билет экенсиңер, кандайдыр бир интуитивно, мындай ички туюмуңар менен ошол чачыңар аркылуу силер өзүңөргө кандайдыр бир жакшы нерселерди тапып турасыңар. Ошон үчүн чачыңарды түйүп, жолугу салынып алсаңар болот. Үйдө бир жарым саат жүрсөңүздөр болот. Үстүгө каранып, өзүңөргө мындай нежная, женственная көрүнүп, анан жарым саат билеңиздер. Ошондой абалда, ошол кийимиңиздер менен жарым саат билеңиздер. Балким үйдөгүлөр балдарыңар менен, балким үйдө жалгыз болсоңор өзүңүз деле эч кимден көз каранды болбоңуздар, өзүңөрдүн үстүңүздөрдөн өзүңүздөр иштеңиздер. Анан дагы бир нерсе, кыздарды байкайсыңарбы, төрөлгөндө аябай чыраак болуп төрөлүшөт го, көп урушпайт кыздар жаңы төрөлгөндөчү. Анан балдар болсо тескерисинче кечке эле эркек балдар төрөлгөндө температура болуп көп ооруп калышат го. Кыздар чыраак болуп төрөлөт экен да, балдар тескерисинче назик болуп төрөлөт экен. Анан биздин жаратылыш ушинтип жаратып койгон экен. Жылдан жылга айымдар тескерисинче назик болуп башташыбыз керек экен. Ал эми эркектер болсо жылдан жылга мындай күчтүү болуп башташ керек экен да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жаратылышыбызга өзүбүз каршы барбашыбыз керек да. Канчалык биз ички аялыбызды өрчүтсөк, ошончолук сырткы эркек деп коет. Бул сиздин жолдошуңуз, сиздин жигитиңиз, жаныңызда жүргөн эркек адам канчалык сиздин ички аялыңыз күчтүү болсо, аялыңыз күчтүү болсо, аныкы болсо тескерисинче эркек сапаты, эркектик касиети күчтүүрөөк болот да. Ошон үчүн биз өзүбүздү контролдошубуз керек, үстүбүздөн иштешибиз керек, энергиябызды көбөйтүшүбүз керек. Энергия деген да бул туура эмес түшүнөт да. Бул айымдарга берилген жаратылыштан, жараткандан эң чоң касиеттердин бири да. Ошону биз сактап калышыбыз керек, ошону биз бийик сезишибиз керек. Анан кийин кээ бир айымдар айтат го, мен эркек болуп калсам, мен муну кыйратмакмын, тигини кыйратмакмын, мынтип салмакмын деп мындай кээден алышат го. Менин жанымда чечкинсиз эркектер деп. Анын баардыгы тең. Эмнеге чечкинсиз эркектер сизге туш болот? Анткени сиздин жанагы ички эркегиңиз кыйын болуп кеткенине байланыштуу. Кээ бир айымдар ушундай кыйын болгону жакшы көрөбүз го. Бул тестостерондун көп болуп кетиши да. Ал эми тестостерону көп айымдардын жанында күчтүү эркектер тура албайт, ийгиликтүү эркектер тура албайт. Канчалык сизде жанагы күч гормон өрчүп өнүккөн болсо, канчалык ошо гормондор сизде көбүрөөк болсо, ошончолук сиз тескерисинче мындай өзүңүзгө карама каршы эркекти тартып аласыз. Бирок таптакыр эле мисалы үчүн тестостерону жок айымдар болсо, чечкинсиз, мындай өзүнүн оюн айтпаган, өзүнүн каалоосун, өзүнүн
тегерегине жеткире албаган айымдар дагы ийгиликсиз болуп саналат да. Бизде баардыгы мындай баланста болуш керек. Ошо Карл Юнг муну 1910-жылы айтып чыкса, бизге эми жетип атат бул информация. Ошону эми биз өзүбүздөн өрчүткөнгө аракет кылабыз. Кыргыз айымдары 80%ке жеткире албасак дагы, жок дегенде 60%-ын үстүнөн иштейли, анан бара балким 80% болуп кетиши деле толук ыктымал. Анда бул энергия боюнча түшүнүктүү. Демек биз узун юбка кийебиз, узун көйнөк кийебиз. Эгер сиздерде бул мусулманчылыкта деле айтат го, ушундай узун кийип жүргүлө, жабын кийип жүргүлө, жолук салынгыла деп, бунун деле кандайдыр бир мааниси бул өзүбүзгө энергия топтоо болуп саналат экен да, башкаларга чачыратып салуу, өзүбүздө сактап калуу болуп. Ошон үчүн үйгө киргенде, жок дегенде, же болбосо сизге узун кийген жакса, өзүңүзгө баардыгы туура карап атса, буга кие берсеңиздер болот. Анткени азыр бул дагы чындыгында мода болуп саналып калды. Шифоновый жана андай сонун штапелден жасалган көйнөктөр модага келди. Ошолорду кийип, өзүңүздөрдү сулуу, женственный сезсеңиздер сонун болот. Андан кийин бул шкала Хокинса деп коет. Вибрациялардын шкаласы. Атайын Хокинс деген психолог ойлоп тапкан. Бизде эмоциялар бар айымдарда. Эркектерге салыштырмалуу айымдар аябай эмоционалдуу келебиз. Мисалы үчүн, бир нерседен коркуу, кайгыруу же текеберленүү, гордость деп коет да. Анан кийин эң негизгиси зависть. Бирөөнүн жакшылыгын көрө албоо. Бул кыргыздарда абдан өрчүгөн нерсе. Ошого маани берип коюңуздар. Ошол эң жаман эмоциялар силерди ылдыйтатат. Кээ бирөө айтат го, мен башыма кыйынчылык түшкөндө, кандайдыр бир жаман иш болгондо жанымда мени эч ким колдоп койгон жок, жакын адамдар болгон жок депчи. Алар силердин жаныңарда боло албайт. Анткени силер ушунчалык ылдый энергияга түшүп кеткенсиңер. Силердин жаныңарда жакшы ойлонгон адамдар тура албайт жөн элечи. Силер өзүңөргө окшогон эле жаман ойлонгон, ушундай анан кийин коом жаман, адамдар жаман деп айткан адамдар бар го. Ошолордун баардыгы өзүнө окшогон адамдарды тартып турган низкий вибрациядагы, эң ылдыйкы вибрацияда, эң ылдыйкы толкунда жашаган адамдар. Бул эмоциялардын жамандары. Анан кийин жакшы эмоциялар бар. Бул өзүңдү өзүң кабыл алуу, бир нерсеге даяр болуу, сүйүү, кубануу, гармонияда жашоо, жашоону сүйүү. Эң негизгиси бийик бизди Кудай менен байланыштырып турган эмоциялардын бири бул сүйүү. Безусловная любовь деп коет. Бул жаратылышты сүйүү, тегерекчекти сүйүү, кошуналарды, жакшы жашаган адамдарды баардыгын тең кабыл алуу, жакшы көрүү. Бул безусловная любовь деп коет. Силер эч кимден эчтеке күтпөйсүңөр, жөн эле жашоону жакшы көрүп жашайсыңар, бирок силер мындай кандайдыр бир бийик эмоцияларда, бийик толкундарда жашайсыңар да. Мисалы үчүн, радиону алып көрсөк, Европа плюс менен Кыргызстан оондору. Бул эки башка толкун болуп атпайбы? Мисалы үчүн, силер ылдыйкы вибрацияда жашасаңар, силер Кыргызстан оондору деп коеюн. Өйдөкүдө жашасаңар, Европа плюс болуп атасыңар. Экөө бири-бирине дал келбейт да. Силер эки башка адам, ошон үчүн бири-бирин түшүнбөй калуусу дагы ошондон келип чыгат да. Мисалы үчүн, айымдар үйдө отуруп алып, өзүңөрчө эле кайгырып, өзүнчө эле бир нерседен коркуп, ой бул уят деп элдерден коркуп жашасаңар, эл эмне дейт деп жашасаңар, силер ылдыйкы толкундарга түшүп кеттиңер да. Жолдошуңар мисалы үчүн иштесе, жакшы адамдар менен сүйлөшүп жүрсө, ал бийик вибрацияга көтөрүлөт толкунга. Үйгө келгенде силерде түшүнбөстүктөр болот. Ал силерди түшүнбөйт, силер аны түшүнбөйсүңөр. Анткени экөөңөр эки башка толкунда жашап атасыңар да. Ошондон дагы көбүнчө ажырашуулар келип чыгат. Ошон үчүн айымдар өзүңөрдү өнүктүрүшүңөр керек. Эч качан ылдыйкы вибрацияда жашап атам, мен кайгырып атам деп эле жашай бербешиңер керек. Бул өзүңөрдүн үстүңөрдөн өзүңөр иштөө болуп саналат. Албетте ар кандай бир жашоодо кырдаалдар болуп калышы мүмкүн, кандайдыр бир кайгыртуучу ситуациялар болуп калышы мүмкүн, бирок ошондо деле силер ыйласаңар деле, кайгырсаңар деле бетиңерди муздак сууга жууп, өзүңөрдү колго алып, кайта мындай күлүп жашашыңар керек да. Бул бир күндө келип чыкпайт, эки күндө келип чыкпайт. Бул өзүнүн үстүнөн иштөө айларды, жылдарды талап кылат. Ошон үчүн кээ бир айымдарды көрсөңөр, мындай күлүп жүрөт го. Андайда бизде коомдо айтат да, бул эмне эле күлүп атат, бул эмне эле болуп калган депчи. Бул күлүү мусулманчылыкта деле садака болуп саналат. Жылмайып жүрүү, күлүү, бир нерсеге
жашоосуна ыраазы болуп жашоо, ошондой вибрацияларга көтөрүлсөңөр, силер ошондой толкундарда жашасаңар, силер өзүңөргө да ошондой жакшы адамдарды тартып аласыңар деп айтмакчымын. Ошондой толкунда жашаганга аракет кылалы. Кайгыруу, бул коркуу, уят деген сезимдер боло берет. Алардан таптакыр арылуу мүмкүн эмес, анткени адам эмоциядан турат. Тем более айымдар абдан эмоционалдуу келебиз. Ошон үчүн ошол эмоцияларга түшүп кетсек дагы кайта өйдө көтөрүлгөнгө аракет кылышыбыз керек. Бул шкала Хокинса деп Google'дан деле карап көрсөңүздөр болот, же болбосо YouTube'га кирип карап көрсөңүздөр болот. Анан ошондо түшүнөсүздөр да. Эч качан анан зависть деген дагы аябай жаман сапатта, бул бирөөнүн жакшылыгына көз артуу. Бул дагы биз ойлойбуз ошого көз артып атып, биз өйдө көтөрүлүп атабыз деп, биз ылдый түшө беребиз ошондочу. Анан кийин силер кайгырганда жаныңарда эмнеге менин жанымда адамдар жок деп ойлобоңуздар, аларды күнөөлөбөңүздөр. Анткени алар силердин жаныңарда тура албайт. Силер мындай низковибрационный болгондо частоталар бар да, бул бизге көрүнбөйт көзүбүзгө, бирок биз кээ бир адамдардын жанында тура албайбыз го. Ошондой эле силер кайгырганда силердин жаныңарда эч ким тура албайт. Анткени силер ошого мындай терс энергияларды, терс толкундарды таратып атасыңар. Ошон үчүн силердин жаныңарда мындай чыдап туруу мүмкүн эмес да. Жанагы аялдар деле скандал кылып, мындай бирөөлөр менен урушкандачы, базардан деле көрүп калсаң бирөө эки киши урушуп атса эле ал аял таң калып карап каласың го. Ошол өзүңдүн мындай бир заар чачып аткан сыяктуу болот го. Ошондой эле да. Ошон үчүн ошондой адамдардын жанында өзүнө окшогон адамдар топтолот дагы, бийик вибрациядагы жакшы максат койгон адамдарды ал тарта албайт жана түшүнбөйт жана бири-бирине мындай дал келбейт да. Ал эми биз канчалык бийиктесек, канчалык биз өнүксөк, окусак, ошончолук вибрацияда жашаганга аракет кылсак, ошончолук биз өзүбүздүн тегеребизге ошондой адамдарды тартабыз. Жакшы магнит сыяктуу болуп калабыз да. Ошо силерге айтып кетчүм нерсе, эң негизгиси омега 3 сатып аласыздар аптекага барып. Анан эгер жанагындай силердин оюңар боюнча силерде нормасы ылдый түшүп кеткен болсо, гормондоруңар, анда бир доктурга барып, эндокринологко барып, направление жаздырып алып, анан анализ тапшырып көрөсүздөр. Анан жана тамактанууну туура кылганга аракет кылалы. Кичине физический нагрузка бериш керек экен айымдар өзүнө. Анан аялдык энергияны толтуруу боюнча жанагындай узун юбка, узун көйнөк сатып алабыз. Өзүбүзгө жаккан кара эмес, мындай өңү дагы ачыгыраак алганга аракет кылыңыздар. Жакшынакай жолук карнап өзүңүздөргө сатып алыңыздар. Чачыңарды ар дайым мындай жакшынакай прическа кылганга мүмкүнчүлүк түзүп алыңыздар өзүңүздөргө. Ошентип өзүбүздү карап баштасак эле биз дагы мындай өнүккөнгө аракет кылалы. Силер дагы ушул сабакка катышып атканыңыздарда бекеринен эмес болуш керек. Силер дагы өнүгүү жолуна түштүңүздөр деп ойлойм. Бардыгыбыз айымдар, ички айымдарыбызды өнүктүрүп, оор нерселерди көтөрбөй, жакшы адамдарды, жакшы толкунда жашап, жакшы адамдарды өзүбүзгө тартып жүрөлү. Жакшы адамдар бизди курчап жүрсүн, оор нерселерди көтөрбөй, жана бутиктердеги, кинодогу көтөргөн пакеттерди көтөрүп, бактылуу айымдардан бололу. Эмки эфирден жолукканга чейин саламатта калыңыздар, орозоңуздар кабыл болсун.